Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабактын темасы жаңы сөздөр. Сабагыбыздын максаты биринчи билим берүүчүлүк. Окуучулар жаңы сөздөр жөнүндө түшүнүк алышат, буга чейин өтүлгөн материалдарды бышыкташат, эскирген сөздөр тууралуу түшүнүк беришет. Экинчи өнүктүрүүчүлүк максатыбыз. Окуучулар өтүлгөндөрдү кайталоо менен жөндөмү артат, лексика тууралуу билими өнүгөт, суроолорго жооп берүү менен эски тутуусу калыптанат. Үчүнчү тарбия берүүчүлүк. Окуучулар көнүгүүлөр, тексттер аркылуу адептүү болууга, бири-бирине туура мамиле кылууга тарбияланат. Буга чейин өтүлгөн темалар боюнча кайталап алалы. Балдар, лексика, анын курамы, диалектилик сөздөр, терминдер, архаизмдер, кесиптик сөздөр жөнүндө кайталай кетсек. Биринчи суроо. Лексика деген эмне? Экинчи сурообуз. Сөздүк курам деп эмнени айтабыз? Үчүнчү суроо. Кыргыз тилинин сөздүк курамы кандай жолдор менен байыйт? Демек, биринчи сурообуз бул лексика гректин lexus сөз жана logos окуу деген сөзүнөн алынган. Ал ар бир тилдин сөздүк курамы, тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы деген түшүнүктү билдирет. Экинчи сурообуз. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн бардыгы биригип келип сөздүк курам деп аталат. Лексика кандай жолдор менен байыйт? Биздин кыргыз тилинин ички булактары аркылуу, башкача айтканда, оңгу сөздөргө сөз мүчөлөрүнүн уланышы жана сөз маанилеринин кеңейиши аркылуу байыйт экен. Бул биринчи. Маселен, аш деп айтсак, бул оңгу сөз. Ага биз ч мүчөсүн улап айтып көрсөк, ашчы. Бир сөздөн экинчи сөз жасалды, башка мааниге өттү. Кат, катчы. Мында деле ушул катташ, мында лаш мүчөсүнүн жардамы менен жасалды. Кат деген оңгу сөзгө лаш мүчөсүн уласак, катташ. Кат деген оңгу сөзгө лаш мүчөсү уланып, башка маанидеги сөз жасалды. Жол, жолдош. Мында дагы ушундай. Жол десек, бул баскан жол, машина жүргөн жол деп түшүнөбүз. Ал эми жолдош десек, бул өзүңө жакын адам. Башка тилдеги сөздөрдү кабыл аркылуу дагы лексика байыйт. Мисалы, республика, самолет, футбол жана башка сөздөр. Орус тилинен кирген сөзмө-сөз которуп алуу жолу менен дагы байыйт. Мисалы үчүн, демократическая партия десек, бул демократиялык партия деп которулат. Биз орус тилинен которуп алганбыз. Рабочий, жумушчу деген сөздү билдирет. Бүгүнкү жаңы темабыз жаңы сөздөр. Алар неологизмдер деп аталат. Эми неологизмдер деп эмнени айтабыз? Мурун таптакыр колдонулбаган, бирок илимдин, техниканын, маданияттын жана башка өнүгүшүнө байланыштуу сөздүк курамга кирген жаңы сөздөр же жаңы сөз айкашы неологизмдер деп аталат. Неологизм гректин нео жаңы жана логос илим деген сөзүнөн алынган. Бизче жаңыдан пайда болгон сөздөр дегенди түшүндүрөт.
Жаңы сөздөргө төмөнкүлөрдү кошууга болот. Илимге байланыштуу сөздөр, мекемелерге, окуу жайларга, ишканаларга байланыштуу сөздөр, коомдук саясий турмушка байланыштуу сөздөр. Мисалы, илимге байланыштуу сөздөр кайсылар? Фонетика, морфология, синтаксис, зоология, алгебра, космос, корабль, бакалавр. Бул сөздөрдүн баарын сиздер азыр колдонуп угуп жүрөсүздөр. Кийинки мекемелерге, окуу жайларына, ишканага байланыштуу сөздөр. Дипломат, кафедра, декан, университет, гимназия, лицей, институт, колледж, акимят, форма жана башка. Бул сөздөрдү дагы биз колдонуп жүрөбүз. Бунун ичинен окуу жайларга байланышкан кайсы сөздөр? Мисалы, окуу жайларга лицей, институт, колледж, гимназия, университет десек, бул окуу жайларга байланыштуу. Ал эми мекемелерге, ишканаларга кайсылар байланыштуу? Акимят, дагы кафедра, декан, дипломат бул окуу жайларга тиешелүү болуп эсептелет. Кийинкибиз коомдук саясий турмушка байланыштуу. КСДП, РФ, акимят, спикер, спонсор, альтернатива, журнал, коммерсант, банкрот, банкир. Мына ушул сөздөр кийинчерээк эле кирди, жаңы сөздөр. Бирок бул сөздөрдүн баарын биз азыр колдонуп жүрөбүз. Андан кийинки 4-чү биздин өнөр жайга, айыл чарбасына байланыштуу. Машина, автобус, троллейбус, трактор, бухгалтер, цех, магазин, пальто, плащ десек, булар өнөр жайга, айыл чарбасына байланыштуу. Трактор десек, мисалы үчүн, сөзсүз биз айыл чарбада тракторду жер иштетебиз. Ошондо пайдаланабыз. Ал эми өнөр жайларга байланыштуулар цех, пальто, плащ, бухгалтер десек дагы өнөр жайга тиешелүү болуп эсептелет. Андан кийинки биздин 5-чи аскер ишине байланыштуу. Танк, капитан, генерал, майор, мина, миномет, автомат, артиллерия, бомба жана башка сөздөр аскерге байланыштуу сөздөр. Кийинки биздин сөзүбүз кесипке байланыштуу. Машинист, комбайнер, педагог, мастер, учкуч, шофер, таксист. Мына мындай сөздөрдүн баарын силер угуп, окуп, таанышсыздар, баарын билип көрүп жүргөнсүздөр. Демек, кыргыз тилиндеги неологизмдер 2 булактын негизинде пайда болду. Анын бири ички булак, экинчиси тышкы булак. Кана анда эмесе биз ички булак жана тышкы булак менен кантип пайда болгондугу, кайсы сөздөр пайда болгондугуна көңүлүбүздү буралы. Ички булак 3 түрдүү жол менен пайда болот. Бул биринчи лексикалык жол, экинчиси морфологиялык жол, үчүнчүсү синтаксистик сөз айкашы аркылуу пайда болот. Биринчиси биз лексикалык жол менен пайда болгон сөздөр. Мурунку кыргыздын төл сөздөрүнүн жаңы мааниде колдонулушу аркылуу пайда болот экен. Ал сөздөр борбор, мүчө, тамга, муун, уңгу, өндүрүш, мелдеш, кабарчы,
сынчы, кызылдар, актар. Бул сөздөр лексикалык жол менен пайда болгон сөздөр. Морфологиялык жол деп айттык. Айрым мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы сөздөр пайда болот. Биз ага бир 3-4 мисал келтире кетели. Ошол мүчөлөрдүн жардамы менен кандай сөздөр пайда болот экен байкайлы. Ч мүчөсүн алсак, изилде, изилдөө, үзүлдөөчү. Биринчи мунун баштапкы формасы изилде, ага анан ч мүчө уланды. Бул жерде изилдөөчү сөз жасалды. Же болбосо изилдөө десек эле ч мүчөсүн уласак, изилдөө. Этиш сөз, изилдөөчү ким? Зат атач сөзгө өтүп кетти. Бир мааниден экинчи мааниге өткөн сөз жасалды. Аткаруучу, аткаруу, эмне кылуу? Мында да этиш сөз, ага ч мүчөсүн уласак, аткаруучу ким? Этиштен зат атош жасалды. Тил, тилчи. Тил, эмне тил, зат аточ, ч мүчөсүн уласак, тилчи ким? Тилчи. Мында дагы зат атоштон зат атош жасалды. Кийинки сөзүбүз эсеп, эсепчи. Эмне эсеп? Зат аточ, ким? Эсепчи. Бул бир заттан экинчи затка өттү. Демек, кийинки мүчөбүз лык мүчөсү. Мында да ишмер, ишмерлик, коом, коомдук, партия, партиялык. Ишмер деген зат аточ, ишмерлик кандай? Сын аточко өттү. Лык мүчөсүнөн сын аточ сөздөр жасалды. Ча, тырмак, тырмакча, жашыл, жашылча. Тырмак, эмне тырмак? Тырмакча, эмне тырмакча? Зат атош жасалды. Ым мүчөсү менен басым, уюм, келишим. Мында да зат аточтон жана этиш сөздөрдөн жасалды. Бас десек бул этиш, ага ым мүчөсүн алсак, басым. Уyu, этиш, уюм, зат аточ. Келиш, келишим. Мында дагы этиштен зат аточ сөз жасалды. Кийинки ма мүчөбүз. Кеңеш, кеңешме, башкар, башкарма, котор, котормо, чыгар, чыгарма жана башка мүчөлөр аркылуу жасалат. Бул сөздөр дагы этиштен зат аточ сөздөр жасалды. Үчүнчү жол аркылуу жасалышы бул синтаксистик жол менен жасалат. Эки же андан ашык сөздөрдөн турган, бирге айтылып, жаңы маанини түшүндүрүү аркылуу жасалат. Мисал үчүн буга өнөр жай эки сөздөн турду, басма сөз эки сөздөн, кызыл үй эки сөздөн, орун басар, эмгек күн, сын аточ, эл аралык, айыл чарба, билим берүү департаменти 3 сөздөн жасалды. Демек, эки же андан ашык сөздөрдөн куралып, бирге айтылып, бир маанини түшүндүрүп, синтаксис жол менен жаңы сөздөр жасалат. Биз жана айтып өттүк, неологизмдер ички булак. Биз азыр ички булактарын айттык. Анын 3 жолу бар экен: синтаксистик, морфологиялык жана лексикалык жол. Экинчиси бул тышкы булак аркылуу дагы биздин неологизм сөздөрүбүз пайда болуп, лексикабыз байыйт экен. Буга орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кабыл алынган же кыргызчага которуу менен пайда болгон жаңы сөздөр кирет. Мисалы, газета, журнал, машина, самолет, космонавт, театр, салык инспекциясы.
кредит, вице-премьер, жогорку кеңеш, фирма десек, мында тышкы булак аркылуу кирген сөздөр бара-бара активдүү колдонулган сөз катмарына айланды. Мисалы, бир аз мисал келтирсек, трактор, машина, комбайн, бригадир, театр. Бул сөздөрдүн баары орус тилинен кирген сөздөр. Мына ошентип биз өзүбүз башка тилден сөзмө сөз которуу же болбосо ошол боюнча колдонуу аркылуу сөзүбүздү, лексикабызды байытып жатыптырбыз. Анда эмесе сиздерге тема боюнча бышыктоо үчүн суроолор. Бүгүн кайсы тема боюнча түшүнүк алдыңар? Өзүңөр жаңы сөздөрдөн айтып көргүлө. Анда эмесе биз сабакты бышыктоо үчүн төмөндөгүдөй тесттик суроолорго жооп берели. Биринчи сурообуз: диалектилик өзгөчөлүктө айтылган сөздөр кайсылар? А. Кабар, жалбырак, добуш, убада. Б. Жүрөк, турат, огород, герб. В. Жүрүү, туруу, алың, кеген, он аякта. Г. Цирк, щетка, склад, митинг. Анда эмесе ойлонуп, туура жообун таап көрөлү. В. Жүрүү, туруу, алың, кеген, он аякта бул диалектилик сөздөр. Лексикалык маанини билдирбеген сөздөр кайсы вариантта? А. Үй, китеп, эмгек, кызыл. Б. Жана, гана, өтө, сайын. В. Келди, иштеди, окуду, барак. Г. Окуучу менен космонавт, сымак. Ойлонуп, туура вариантын табабыз. Бул суроодогу туура вариант Б. Жана, гана, өтө, сайын. Архаизм сөзү кайсы вариантта? А. Күкүк, тукум, жубалдыз, көш. Б. Кандагай, аколпок, үртүк, торко. В. Челек, чылапчын, пыяла, чачык. Г. Автобекет, аялдама, пайыз. Ойлонуп, өзүңүздөрдүн туура жообуңуздарды табыңыздар. Бул суроонун туура жообу Б вариантында кандагай, аколпок, үртүк, торко деген бул архаизм сөздөр. Демек, архаизмдер булар колдонуудан чыгып калган эскирген сөздөр. 4. Неологизмдер кандай жол менен пайда болот? А. Которуу жолу менен. Б. Көп маанилүү синоним сөздөр менен. В. Семантикалык жактан сөздүн жаңы маани алышы тилге кирген жаңы сөздөр аркылуу. Г. Сөздөрдү кабыл алуу, которуу, диалектилик сөздөр менен. Туура жообун табабыз. Бул суроонун Г вариантында сөздөрдү кабыл алуу, которуу, диалектилик сөздөр менен пайда болот экен. Мына ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калыңыздар.